Кудайдын чакырыгы. 5 декабрь. Сыйынуунун канчалык курч курал экенин, Кудай менен түз байланыш экенин, күчүбүздүн булагы экенин биз гана эмес, дагы бирөө билет. Жана ал биздин сыйынуу куралын колдонушубузду каалабайт. Бизге мүмкүн болушунча тоскоол болгонго аракет кылат. Жаныбыздын душманы биздин жакшы салттарыбыздан, жакшы адаттарыбыздан, туп-туура курулган пландарыбыздан коркпойт. Ал биздин сыйынуубуздан коркот. Анткени сыйынганда биз Кудайга жакындайбыз. Сыйынуубуз аркылуу асман күчтөрү аракетке келет. Сыйынуу бул жөн гана сөздөр эмес. Бул руханий дүйнөгө баш багуу, караңгынын күчтөрүнө сокку уруу. Шайтан билет. Сыйынган адам бул сөзсүз жеңе турган адам. Сени алдан тайдыргысы келген душман, анан сыйнасың. Өтө чарчап турасың. Бүгүн эмес. Кудай сени укпайт го. Өтө көп ката кетирип жатасың деген сыяктуу ойлорду салат. Сыйынуу аркылуу Кудай биринчиден сыйынуучунун жүрөгүндө иштейт. Буркан шаркан болуп жатса, тынчтык берет. Акылмандуулук керек болуп жатса, аны берет. Алсыздыкта күч берет. Сыйыныш оор болуп жатса, билишиң керек. Так ушул маалда сыйынуу өтө керек болуп турат. Жарым үн менен болсо да сыйын. Теңир жардам берди. Кыска эле сыйынуу менен сыйын. Эң негизгиси токтотпо. Каршылык көп болуп жатса, демек сенин сыйынууң абдан керек болуп жатат. Оозуңду ачып, Кудайга кайрылганыңда караңгы чегинет. Периштелер кыймылга келип баштайт, күч келет. Сыйынуу бул дем. Душманга алдырып сыйынбай калсаң, алсырайсың. Каршылыкка карабай сыйынсаң, жеңесиң.